Мына бул артымдагы ары кардуу, ары сүрдүү автоунааны ким айдайт деп ойлойсуз? Депутаттыкы? Жок, депутаттыкы да эмес. Артымдагы Mercedes Geländewagen үлгүсүндөгү автоунааны бир канча жылдан бери айым Наргиза Төлөбаева айдап келет. Бүгүн биз Наргиза эже менен таанышып, анын жумушун чагылдырып бергенге аракет кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Каарманыбыз бул унаада жүргөнүнө 3 жылды жүзү болгонун айтып, айрым учурларда дөңгөлөк алмаштырып койгон күндөрү болгонун кошумчалады. 3 жылдан бери иштейм биякта. Башында 570 Lexus унаасын айдачумун, 2 жыл айдагам. Андан кийин буга өтө алдым да. Бул менен азыр жакшы жумуш болуп атат, азыр сезон болуп атат. Мен бул машинаны айдаганда өзүмчө рахат алам. Музыканы кое алып, мындай айдап жүргөнгөчү. Жаңы биринчи айдап жүргөндө, айдаганда балдар отуруп алып, "О, биякта эжекебиз айдайт турбайбы?" деп аябай таң калышкан да. Башында коркушкан, отурганда "Жок, биякка отурбайм" деп анан кайра отуруп көрөйүнчү деп отуруп анан кийин айдап баратканда мен менен кошо тормоз тепкенде болуп, бутун басып, монтипчи, эмени кармап алып, монтип калчылдап коркуп атабыз деп түшүнүшкөн да. Ошо таң калышкан. Бузулса оңдой албайм, только дөңгөлөк алмаштыра алам. Эмеге барганда, Тамчыга барганда 570 менен Lexus менен барганбыз. Анан бирөөлөрдү чакырып жардам берген, бирок мен дагы кошо аралашып эме кылгам да. Дөңгөлөк алмаштырганбыз. Сизди көрүп жаткан теле көрүүчүлөргө кызык болот болсо керек, бул унаа өзүмдүкү депчи. Бул унаа өзүмдүкү. Кантип алгансыз? Кандай? Муну деген бир тууган иним бар. Ошол алып берген. Анан өзүм азыр иштеп жүрөм да, ошо менен. Белек кылганбыз ошондо. Мага белек кылган, тууган күнүмө белек кылган. Каалоосу келсе кар күйөт эмеспи? Хоббиси жумушуна айланган Төлөбаева жалаң мырзалар менен иштеген жалгыз айым. Анын айтымында, айым болгонум үчүн кээ бир адамдар менин унаама отуруудан чочулашат дейт. Келигимде беркелетем. Сүйлөшөсүзбү баштасыңар? Ооба, мен мындай отурганда келме келтирип, ушул унаам эме болсун, мындай кырсык-кырсыктан алыс болоюн деп, кээде сүйүнүп кеткенде өп тогом, мунун ролуна өп коем. Ошо кызыктуу окуялар көчө эле болду. Бир баланы чочуттум да. Айдап бараткам, бирок эшиктердин баары эле жабык болчу. Анан ал уктап калыптыр, өлү уктап атат да. Анан кийин чочуттум анычы. Келдик болуп түш десем, кайка деп эле монтип эшикти ачайын деп, жок түшкөн келген жокпуз дедим да. Десем эле ал балам мени коркутайын дедиңизби, мени чочутуйдуңуз деп ушинтип. Жалаң эркектер иштейт, биякта 25 Geländewagen бар бизде, ЗАГСта. Анан бүт баары эркектер, мырзалар. Жалгыз айыммын мен. Бияктагы байкелер бар, инилерим бар. Алардын баардыгы мындай мага эме кылып турушат, поддержка тээп турушат. Айдап баратканда да уступайт этишет, көптөрүчү. Ошо кыйын эмес мага. Наоборот жакшы, жеңил. Айым экен деген сыяктуучу. Ооба, кээ бирөөлөр айтат, корком түшкөндөн, кантип айдайт бул деп коркушат кээ бирөөлөрчү. Кээ бирөөлөр жанталашып чуркап келип эшикти ачып алып, мен түшөм бул эжеге деп ушинтишет да.
Кыргызда эмне көп? Албетте той көп. Наргиза Төлөбаева тойлорго чыгып, мырзалар менен тең тайлаша Чүбүрүлтө унасын айдап, үй бүлөсүн багып келет. Үй бүлөлүүмүн, 4 балам бар. Ушул жумуш менен ушу балдарымды багам. Мен балдарым апам келиги айдайт деп аябай жакшы көз карашта, алар сүйүнөт аябай. Таң калат, бирок ал балдарым көрө элек да, кантип айдайт, эмне кылып айдайт депчи. Аны бирок кызыгып мындай сурап түшүнтүшөт да. Кичинекей балам айтат ошентип, апамдай болуп, мен да келиги айдап жүрсөм деп ошентет. Тойлордо жарышуу болгондо мен эркектерден кем калбайм, ашам алардан. Мен алдыда кетем да. Жарышам, барды менен калып калбайм, калган учурум болгон эмес. Буну 12 жылдан бери айдайм. Эчтеке коркунуч жок. Жакшы айдайм аябай. Өзүмө ишенем. Анан жанагындай свадьбаларга, эмне болгон мероприятия бирдекелер болсо, жалдасаңар болот. Бизде аябай жакшы машиналар бар, жылдары жаңы бүт бардыгыныкы. Анан дрифттер коркунучтуу эмеспи сизге? Жок, дрифттер коркунучтуу эмес. Мындай жагасызбы? Жагат, ар кандай эмелерди көргөзүп, дрифттерди көргөзгөн мага аябай жагат. Ошондой эле карманыбыз бош убактысын текке кетирбей, машыгуу залына барып, машыгып турарын кошумчалады. 3 жылдан бери эмгектенип келеткенсиз, анан каражатыңыз тууралуу сурабай кетсек болбойт болуш керек. Күнүнө канча табасыз, айына канча табасыз? Күнүнө 3000 сомдон табам. Сезон учурунда жакшы эле болот, Кудайга шүгүр. Мындан башка кандай автоунааларды айдайсыз? Мындан башка бардыгын эле айдайм. Спринтер, папамдын спринтери бар, папамдан калган. Грузовой спринтер. Ошону айдайм. Жөнөкөй машиналар менен бул машиналардын кандай болот айырмасы? Мага билинбейт деле, механиканы деле, автоматты деле айдай берем. Мага билинбейт деле. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн Наргиза Төлөбаеванын бир күндүк жумушун чалдырып бергенге аракет кылдык. Супер ТВ телеканалынын YouTube каналына катталууну унутпаңыздар. Катталып, ой пикириңизди комментарийге калтырсаңыз болот. Саламаттаңыз.